2009 жылы Тажик-Кыргыз чегарасы боюнча ошол кездеги Коопсуздук кеңешинин катчысы Мадумаров кол койгон протокол боюнча бир нече жылдан бери сөз көтөрүлүп келе жатат. Ушул окуя боюнча мен өзүмдүн оюмду билдирип коюшум керек деп эсептейм. Мен өзүм ал протоколдун мааниси менен макул эмесмин. Бирок бул башка маселе. Бүгүн Мадумаровго каршы козголгон иш мыйзамдуубу же мыйзамсызбы? Мадумаровго каршы жасалып жаткан аракеттер саясий куугунтуктообу же андай эмеспи деген суроолорго жооп берем. Аталган протокол 2009 жылдын жазында кол коюлган. 13 жыл өттү. Кылмыш мыйзамдарынын өзүнүн принциптери бар. Мөөнөтү өткөн окуяларга кылмыш иши козголбойт. Ал бүгүнкү бийлик өзү иштеп чыккан кылмыш кодексинде, кылмыш процессуалдык кодексинде де жазылган. Бул мыйзамдарга Садыр Жапаров жакында эле кол коюп, бул мыйзамдар күчүнө кирди. Мына ошол президент Садыр Жапаров кол койгон кылмыш кодексинин 58 статьясы. 10 жыл өтүп кеткен окуяларга иш козголушу мүмкүн эмес. Козголуп калган иштер болсо, мөөнөт өтөрү менен автоматтык түрдө жабылыш керек деп турат. Так эле ошол принцип жаңы кылмыш процессуалдык кодекстин 27 статьясында жазылып турат. 10 жыл мурунку окуяларга иш козголушу мүмкүн эмес. Туура. Мөөнөтү бүтпөгөн иштер дагы бар. Бирок биз айтып жаткан окуялар андай категорияга кирбейт. Ошентип Мадумаров кылмыш жообуна тартылат деп 13 жыл мурунку окуяларга байлаган бул мыйзамсыз. Абсолютту мыйзамсыз. Бирок бул аракет бүгүн эле болгон жок. Бир нече жылдан бери президент Сооронбай Жээнбековдун убагынан бери болуп келе жатат. Мен бул аракеттерди саясий куугунтуктоонун түрү катары баалайм. Далилдей да алам. Далил. Президент Сооронбай Жээнбековдун убагында ушул протокол маселеси көтөрүлүп, кылмыш иши козголгон. Протокол бул ниет. Андан кийин документтер иштелип чыгып, өкмөттөр кол коет. Чын эле 2009 жылдын декабрында Кыргыз өкмөтү менен Тажик өкмөтү биз айткан участок 275 метр боюнча Ош шаарында кол коюшат. Кыргыз тараптан өкмөттүн атынан ошол кездеги транспорт министри Нурлан Сулайманов кол койгон. Парламентке келип түшкөн. Бирок апрель революциясы болуп кетип, ал мыйзам долбоору жаңы парламенттен өтпөй калган. Эгер адилеттүү болобуз десек, эгер мыйзам боюнча иш кылабыз десек, Сооронбай Жээнбековдун бийлиги Мадумаровго гана эмес, Нурлан Сулаймановго дагы иш козгош керек эле. Бирок андай болгон жок.
Нурлан Сулайманов президенттік шайлоуда Сооронбай Жээнбековди колдоп чыкты. Мадумаров ага каршы чыкты. Мадумаровга иш козголуш керек деди. Нурлан Сулайманов жөнүндө эч нерсе айтылган жок. Тескерисинче бийлик Нурлан Сулаймановду Кыргызстан партиясына кирип 20-жылкы шайлоого аттандырды. Азыр жаңы президенттин убагында, Садыр Жапаровдун убагында бул маселе даң көтөрүлдү. Мадумаровга иш козголуш керек дейт. Ал эми өкмөт аралык келишимге кол койгон Нурлан Сулаймановга иш козголбойт. Тескерисинче ал Жапаровдун кеңешчиси болуп дайындалды. Анын уулу Ташиевдин партиясы деп жүргөн Ата журт Кыргызстан партиясынан былтыркы октябрдагы шайлоолорго аттанды. Бир окуя. Ар кандай деңгээлдеги документтер. Бирок иш Мадумаровго козголот. Ишти кылып, жогорку кеңешке чейин алып келип киргизген адамдарга иш козголбойт. Ушунун өзү бир эл окуя боюнча эки башка адамга эки башка мамиле экендигин, бул тандалма процесс экендигин далилдеп турат. Бул Мадумаровго каршы козголуп жаткан иш саясий мотиви, саясий ниети бар экендигин көргөзөт.